Могу Камчыбек Ташиев жөнүндө дагы сөз кылбасак болбойт. Биз Камчыбек Ташиевди 2020 жылы эл катары мен да колдогом да. Ушундай бир Садыр Жапаров экөө жакшы тандем түзүп президенттин ишеничин аткарат деп баарыбыз Кыргызстан боюнча колдогонбуз, чынын айтыш керек, акыйкаттык. Азыркы учурда ошол ишеничтин баарын пайдаланып, канча деген бизнесмендерди тоноп Ташиев жада калса мынакей түрмөдөн өлгөндөрдү, мынагу Камчы Көлбаевдин өлүмү боюнча бардыгы ушул Ташиевдин колунда, кийин мойнунда болот. Бардык ишич. Анткени азыр тонолгон бизнесмендер, Кыргызстандын өзөгү болгон салык төккөн, мындай өтө көп миллиард деген, миллион деген сом салык төккөн бизнесмендерди кайра кустуруп апарып камап алардычы, Ташиевтерчи, УКМКсы менен чогуучу. Эми мындай бир чоң бир бандитский жизньди алып келип койду да Кыргызстангачы. Ташиевден чындап эле кутулганыбызга Кудайга 1000 мертеге шүгүр айтабыз да. 4 миллиард 175 миллион сомду булар 4 эле жылда ушундай урдаптыр да. Ташиевдин семьясы, клан, ташвийский кландарчы. Мурда эле бай болчук дейт. Мурда эле бир жашообуз жакшы болчу дейт. Мурда эле заправкаларыбыз бар болчу дейт. Анысы макул. Заправкалар бар, бай дейлик. Эмне үчүн анда баласы дөңгөлөк урдады? Биз Ташиевке элдин бере турган суроосу аябай көп. Ажоодагы могу мээримдик кылып атат да Ташиевтергечи. Негизи Ташиевди семьясын алып келип камаш керек буларды. Шайырбегин, Таймуразын, Камчыбек Ташиевдин өзүн алып келип камаш керек. Жада калса фейктерге ушундай бир спонсор болгон аялын алып келип камаш керек булардын. Булар Кыргызстанды аяган жок да. Элдин жашоосу 4 жылда кандай болду? Кымбатчылык басып калбады бизди. Бардык нерсени Ташиев өзүнүн колуна алды да. Бардык нерсе, любой жерге барсаң, Ташиевдин кишилери. Эл тирлик кыла албай калдык да. Кыргызстандын экономикасын көтөрөм, мен деген ушундай бир элдин алдына ак болуп иштейм деп Кудайга ант ичкен, мыйзамга ант ичкен Ташиевдин аягына эмне болду? Ур болуп калды да булар семьясы мененчи. Разбойник, государственный разбойник деп коет муну. Элдин чөнтөгүнө кол салып көнгөн булчу илгери элечи. Анан бир карасаң баласы квартира берип атат, кече дөңгөлөк урдап жүргөн баласы. Бир карасаң өзү квартира берип атат. Откуда булардын мынча деңиз? Каяктан бул байлыгы буларда? Биз мамлекеттин ортолук байлык бул. Мамлекеттин байлыгы бул жалпы элдин ортолугу эле эсептелет, мыйзам боюнча дагы. Мамлекет сиз менен менден куралат. Жалгыз Ташиевдин семьясынан кура албайт да. Урматтуу президент, Ташиевден генерал-полковник деген званияны алыш керек. Бул генерал-полковникке тактыксыз. Бул даже мындай айткан солдат дагы эмес. Форманы кийип алып, ОПГлар жазып алган, мындай кан ичкен бир руководство болду десем жаңылбайм Ташиевди. Анткени кайсы бир бизнесмен болобу, башкы болобу, Ташиевтерге аябай мындай эме көп да. Жалп көп көрүп атасыздар. Азыр 2000ден ашык эме деп атат, арыз түштү деп атат. Бул Ташиевдин мамлекеттик сыйлыктарын баарын урматтуу президент кайра аркага кайтарып алыңыз. Бул мамлекеттик урурлуктан кармалды. Булардын Ташиевтердин жанында Раим Матраимов жөн эле 1 сомдук бомуш болуп калды. Бомуш. 12 миллиард, биз Раимди миллион дейбиз. А бирок Раим буларды болуп ар кимди тоногон жок да. Бирөөнү камап, бирөөнү сабап, өлтүрүп. Уже Ташиевдин колу кан. Буга генерал деген чын буга аябай мындай туура келбеген иш да. Ташиев генерал-полковник болгон эмне кылды? Башка мамлекетти жеңип Кыргызстан желегин сайдыкпы? Жок. Жеңилдик мисалы да. Камчы Көлбаевди өлтүрүп мамлекетке төгүп атам деп бардык унаалардын баарын бирөөсүн эдунун аке салып, бирөөнүн дагы бирдеке салып,
Ушу өстөрүлө билип алганы көрүнүп калбадыбы? Биз президентке ушундай бир бир эме болгондо президентибиз Ташиевди кызматтан кетирбегенде, Ташиевди кыргыз элин кууратмак бул каракчы. Урматтуу президент, ушул сизден бир көптөн көп өтүнөм, жеке өзүмдүн атыман өтүнөм. Ушу Ташиевдин генерал полковник званиясын алып, мамлекеттен кандай бийик сыйлыктарды алган болсо, бардыгы мамлекетке кайтарып, мунун өзүн жоопко тартыш керек, урматтуу президент. Албетте мен бул өзүмдүн жарандык укугум, конституциялык мыйзамыма да өзүмдүн укугумду айтканга бул конституция уруксат берет мыйзам боюнча. Эми Ташиевдердин үй бүлөсүн Шайырбек Ташиевдин жалгыз өзүндө 12 миллиард сомдук байлык бар экен. 12 миллиард. Бул деген мындай айтканда 2-3 областтын бюджетинен көп да. Биздин Кыргызстандычы. Мурда Шайырбек ушундай байлыгы бар беле Шайырбектин. Шайырбекке бере турган суроо аябай көп. Шайырбектин мурда ушундай байлыктары бар болсо, эмне үчүн ошол убакта Шайырбек ушинтип элге ачык айткан эмес? Ошол 2015-2020 жылга чейинки байлыктарын. Өздөрүнүн эле Ташиевдин өздөрүнүн эле территориясы айтып атат, таң калышып атат. Жакындары, булар мындай эмеси жок болчу дейт, мындай байлыгы. Булар кандай болуп калды деп жанында мындай жакындарын бар айтып атат да. Өздөрү таң калышып атат. Эми бизди Ташиевке окшогон эле келип, бир зөөкүр келип Кыргызстанды иниси 12 миллиард, өстөрү 4,5 миллиард, 100 миллион, 175 миллион сом тоноп кете берсе, биздин келечекке эмне калат? Келечекке жүн дагы калбайт, жүн. Ташиевдердин мүлкүнүн бардыгын мамлекетке алыш керек. Бул Ташиев кыргыз элине иштеп атам, кыргыз элине ОПГлар менен күрөшүп атам, коррупция менен аеосуз күрөш болуп атат деп, өзү коррупционер, өзү ОПГ болуп алды. Кудайга шүгүр, калыстык жок жерде Кудай Таалам өзү калыстыкты орнотот. Кудайдын калыстыгынан өткөн калыстык болбойт бул дүйнөдө да, аркы дүйнөдө дагы. Азыр маалыматтар бар. Мисалы мынагы Эдунун байлыктарын баарыбыз көрүп атабыз, урматтуу кыргызстандыктар. Эдунун байлыктарын баарыбыз көрүп атабыз. Камчы Көлбаевдин бронированный машинасын 150 миң доллар турат ал машина. Бир тууган акесине берип койгон Эду. Макул, аукция менен уту дейлик. Кайсы банкка акча төктү? Кана квитанциялары, мамлекетке өткөн мүлктөрүнүн кагаздары канакей. Бирөөсүн да элге көргөзгөн жок да Ташиев. Бирөөсүн да элге көрсөткөн жок. Буларды камап туп-тура кылат. Мамлекетти ушуга Эдуга окшогон, Ташиевге окшогон каракчылар мамлекетти кууратат. Ташиев байлык жагынан Бакиевдерден, Жаныс Бакиевден ашты. Райымны бияка коюп, Райым Ташиевдердин жанында бомуш болуп калды, бомуш. Райым миллион деген сөз уже жок. Ташиев миллиард болуп калды уже азыркы данный учурда. Акыйкат айткандардын баарын камайт Ташиев. Мына алды эми чыгып атат түрмөдөн. Эл уже мындай Ташиевке тойгонбуз да. Уже дудукта сүйлөшүп калдык. Бул чечет, анан бул чечет, анан бул чечет, тиги чечет деп дудукта сүйлөшүп калдык да. Эми бул Ташиевдердин байлыктарын, мүлктөрдүн бардыгын мындай кылдат текшерип, бардыгын мамлекетке кайтарыш керек. Бир эле кишиде ушунча байлык болсо, азыр мынакей мындай бир маалыматтар чыгып атат. Мындай Шайырбектики 12 миллиард болуп атат сом менен. Ташиевдин өзүнүкү 1 миллиард долларга жакын деген сөздөр чыгып атат да. Анткени мен буга ишенем, маалымат сөздөрүнөчү. Анткени элдин жашоосу ит минип калды да, ит минип калды. Ташиевдерди кайсы ботекстер, кайсы котекстер Шайырбекти мактап жүргөнүн баарыбыз билебиз. Ташиевдерди
фейктер мактап жүргөнүн билебиз, бир 10 чакты ботекс мактап жүргөнүн билебиз. Конченый 5 миң сом арзандар. Булар ошо ботекстер менен саясат жүргүздү да, бизди мактап тургула деп кичине тыйын берип коюп, ал ач курсактар ага макул. Главный курсагы тойсо болду. Ташиевди алып келип, буну камаш керек. Буну камаса, башка каршыларга дагы аябай мындай сабак болот да. Эч мындай акыйкат айтканды, бир аз бир пост жазып койгонду, аркасынан куугунтап, материал топтоп, аны алып келип камап, сотторго указание берген бардыгы мага саясий камактардын бардыгы Ташиевге тиешелүү. Бул Ташиев эч кимди уккан жок да. Эч кимди уккан жок. Ташиевдин кылган иштери бул саясий тарыхта кандуу кол саясатчы болду бул. Ташиевдин колу кан. Түрмөдөн, СИЗОдон мисалы 3 киши өлдү. Арстан Алай өлдү, жана банктын зам директору өлдү. Берки Казакбаев өлдү түрмөдөн. Алардын бардыгына бирөө жооп бериш керек да. Ташиев бардыгы менен мойнума алам дебеди эле. Мыйзамдуулуктун бардыгы мыйзам негизинде чечилет деп, мамлекеттин казынага кол салгандар колун сындырабыз деди эле го. Ташиевдин колун сындырмактыгы, бунун колун чөркадан өткүзүп жибериш керек, мындай эле манту турган чөркадан. Айнанайын. Бир семья нар жак бер жагы сом менен 20 миллиард сом чогултушуп байлык. Анан Ташиевиңер өзүнчө чогул, булар семейниклар бардыгы өзүнчө чогулуптур да. Эми мындай элдин арасында айтылган сөздөр да. Шайырбектин жалгыз эле өзүнүн бюджети нарын, көл, таластыктан көп болот го 12 миллиард. Бизде таласка 1 миллиард 900 миллион сом бөлүндү таласты оңдоого. Ташиевдин алып келген кадрларын бардыгын текшериш керек. Булардын бардыгы эле мындай мурда бейбатчылар болчу. Буларды билебиз да, биз мындай сыртынан тааныйбыз да. Өзгөчө могу Таймыровду текшериш керек. Бул бырылдак жакшы эле жалал менен ошту жүзөтүп коюптур. Бизнесмендер тоношту, канча деген салык төккөн, элдерди жумуш менен камсыз кылган бизнесмендерди тоноп, аларды апарып камап, өлкөнү ушинтип өнүктүрдү Ташиев. Өлкөнү Ташиев тоноду, өнүктүргөн жок. Бул гарантия. Эми баарыбыз көрдүк да. Мына азыркы 4 миллиард 175 миллион сомун бул возврат төлөп эле атат. Тиги жана камалган төртөө түптү схеманы айтып берип атат. Ташиевдер мондай кылган, мо схема менен биз ушундай иштелгенбиз деп. Уже показания кетти да. Бул деген сөз, төлөп берем деген сөз, мен уруулугумду мойнума алып, мамлекетке кузуп берем деген белги бул. Ошол учурда эмнеге айтпайсың Ташиев деген сөздө, мыякта бир көкмейлер бар да. Ошол учурда айткан менен менде эмне пайда эле? Көлбаевди өлтүрүп койгон Ташиев мени өлтүрө албайт беле? Ташиев өзүнүн убийствосун мойнуна алып атат. Мен Камчы Көлбаевди мамлекеттин келечеги үчүн өлтүрүп койдум деп атат. Биз ойлодук да, бул мамлекеттин келечеги үчүн жанын салып күрөшүп атат деп. Көрсө, бул каракчы, бул разбойник Ташиев. Көлбаевдин байлыгын алыш үчүн мамлекетке эмес, өзүнө Көлбаевди өлтүргөн. Бул юристтер түшүнөт. Бул чисто убийство. Ради государства эмес, жеке өзүнүн интереси үчүн бул Ташиевге чистый убийство. Бул мойнуна илсе болот. Анткени бул өзү кайсы бир жерде жолукканда
мындай битин серьезный кылып, мындай генералский бит кылып атат да, ошентип айтып атат. Мен Көлбаевди өлтүрүп койдум. Келечек үчүн ради государства деп атат. Ради государства деген адамды өлтүрүп ради государствоны түзө албайсың. Колу канга малынган адам ал эч качан мамлекетти алдыга сүйрөй албайт. Бул Кыргызстанда макал бар, кан кое бербейт деген. Мына мисалы баарыбыз билебиз. Мен мисалы опуглара болушкан жерим жок. Камчы Көлбаевдин апасын тоюна барды деп мен деген бизнесменди апарып туруп Ташиев иш козгоп камады. Бул деген опугларды каржылады деген жөө менен. Бирок опугларды алдыга коюп, мындай экранды жапкандагы эл көрбөсүн деп, аркасында Ташиев өзү чоң кылмыштар жасаган. Эмне кылмыш? Ошол алып келип камаган байларды сындырыш, акчаларын сындырыш, мамлекетке мисалы төктү дейли, макул өзү айтты, 4 миллиард төктүк депчи. Төккөндөн сырткарыдагы сол чөнтөк, оң чөнтөк дегендер бар экен да, түрмөдөн чыгыш үчүнчү. Мынакей ушундай бир оорду өткүздүк, урматтуу кыргызстандыктар. Азыр дагы коркуп отурат анча мынчалары. Ташиев келип калса биз эмне болобуз депчи. Кудай буйруса, Кудайдын жардамы менен бул каракчы чабылды. Каракчы келбейт, Кудай буйруса. Президентибиз айтпадыбы? Болду, бул келбейт депчи. Буга кызмат берилбейт деп. Болду. Президенттин сөзү уже болду. Бүттү деген сөз да. Эчтеке жок буга деген сөз. Азыр дагы бир 2-3 айдан кийин көрөсүздөр. Укмуш УКМКнын балдардын үстүнөн арыштар түшөт. Ошо Ташиевдин таш доорундагы УКМК азыркы эмес. Ташиевдин доорундагы. Азыр баары коркуп атат чындап эле. Кайра Ташиев менен элдешип алса, эртең бүрсүгүн Акбусик келип бизди жүктөп кетсе деген баары коркуп атат. Бу Акбусикти түшүнө кетип койгон да баардыгынчы. Урматтуу достор, мына могул жерде 101 киши болдук. Баарыңар бири-бирден поделиться кылып койсоңуздар, могул жерде бир нече адам көрөт да. Анан кийин мен эмне дейт элем? Кыргызстанды тоногон ушундай семейный клан, планы жок кланын Ташиевдин үй бүлөсүн алып келип, Ташиевдин өзүн дагы, Шайырбек Ташиевди дагы, Таймурасты дагы, ана Абдысапарбы, министр транспорт өкүл баласы, алып келип баарын камаш керек. Мага апам айткан, көп дүйнө башыңа мүлк болбойт, балам, көп дүйнө жыйнама деп, мен андайга жол бербейин деп. Апасы менен ант ичкен бул. Тиги